Дагы бир айтып кетчү жагдай бир кезде Ысык көл Инвестбанкта иштеген Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарова карата банктын мурдагы ээси Болот Байгожоевдон банкты тартып алган деген жала менен жашалма кылмыш иши козголот. Аңгычакты бир ай өтүп өтпөй эле Байгожоевдон банкты сатып алган тараптарда банкты канча сатып алганын тастыктаган эсеп кысап документтер жана келишим бар экени анык болот. Документтердин негизинде айта турган болсок, бул документте агы актай, карасы карада жазылып турат. Сатуучу Байгожоев Болот Мукашевич Global Group жоопкерчилиги чектелген уюмуна сатып алуучу катары башкы директор Аматов Марат Туралиевичке Ысык көл Инвестбанк ачык акционердик коомун 5 миллион 284 АКШ долларына сатканы кашкайып жазылып турат. Ырас бул маалымат коомчулукка тараган соң бийликтин айдактама соттору күнөөлөп жаткандай Райкүл Жапарова Ысык көл Инвестбанкты Болот Байгожоевдон тартып албаганы дайым болгон соң чынында банкты Байгожоев өзү эле сатканы билинип кылмыш иши жабылат. Анан качан гана Садыр Жапаров кумтөр маселесин көтөрүп чыкканда аны сындыруу үчүн Байгожоевдон акцияларды рейдерлик жол менен тартып алган деген беренени негизинде кайра иш козгошот. Райкүл Жапарова өзүнө козголгон иштин артында эмне жатканын Мезгил News гезитине берген маегинде төмөнкүдө айткан. Мага карата козголгон кылмыш иши иним Садыр Жапаров менен соодалашуу үчүн эле козголгон иш. Иним алардын соодалашуусуна көнбөгөн соң дагы 2 берене кошушкан. Ишти сотко жөнөткөндөн кийин бул документтер менен соттоого болбойт деп 1-Май райондук соту 2 жолу, Свердлов райондук соту 1 жолу кайра башкы прокуратурага жөнөтүшкөн. Ал эми башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү бул иште эч кандай мыйзам бузуу жок. Бирок биз жаба албайбыз. Өйдө жактан тапшырма бар. Иниңизге карата болуп жатпайбы дешкен. Жооп берчү убакытта келет. Анда кантесиңер десем, Саляновага жазган рапортубуз бар. Экинчи экземпляры колубузда турат. Ушул бизди сактап калат деп айтышты. Мындан тышкары Садыр Жапаров 2012 жылы кумтөр маселесин көтөргөн убактан тартып эле агасы Сабыр Жапаровго тиешелүү Жыргалаң шахтасына текшерүү артынан текшерүү башталат. Садыр Жапаровду бийлик камары менен шахтага келип иштеп жаткан кытайлык инвесторлор кетип калышат. Буга чейин мамлекет жүдөп какап ача албай келген шахтаны инвесторлордун жардамы менен 3,5 миллион доллар жумшап, Союз кезинде каза берип үстүнкү катмары казылып бүткөн шахтанын алдыңкы катмарын ачып жаңы жабдыктар алынып келинип, көмүр казылып алына баштаган. Казылып алынган көмүр бюджеттик мекемелерге берилип, шахтанын мээнет акысын шахта жетекчилиги 2012 жылдан ушу күнгө чейин ала албай келет. Садыр Жапаров басма сөзгө берген маектеринде шахтага байланышкан бийликтин кысымы тууралуу төмөнкүдөй оюн айткан. Кумтөр деген баленин былыгын чукуй коюп, кел соодалашалы дешкенде мен агамдын жеке кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгына алмашпайм деп койгон. Ошондон кийин өкмөт өзү шахтаны кам буугандай токтоткон. Шахтанын иштебей токтоп турушуна Садыр Жапаровдун эмес, бийликтин өзүнүн күнөөсү бар. Мунун баары өз уба келгенде дыккат текшерилет. Анткени бир Жапаровго эрегишип бүтүндөй Ысык көл облусунун жападан жалгыз шахтасын токтотуп коюп жатышпайбы? Бул жеке эле шахтанын тургундарына гана эмес, соцфонд жана башка төлөмдөргө зыянын тийгизип жатпайбы? Балким өкмөт шахтаны иштете албай калды деген шылтоо менен мамлекетке кайтарып алуу максатында ушундай кылып жаткан.